Кан шаарындагы өтүп жаткан форумга кары жаштыбек коомдук активдүү адамдар чогулуп, ар кыл пикирлер айтылып, жаңы башкы мыйзамга иллюстрация, жемкорлордун арылуу, бийликке жаштардын келишине жол ачуу жана экономиканы көтөрүү багытындагы өз ойлорун айтышты. Бүгүнкү форумдун максаты бул талкуу. Мындайча айтканда, ошо биздин жаштардын өкүлү менен ошо биздин Кыргызстандын келечеги тууралуу азыркы учурда конституциялык кеңешме өтүп атат, конституциялык реформа өтүш керек болуп атат. Ошол эле маалда таза шайлоо бизге абдан абадай зарыл экендигин көрүп атабыз. Ошол эле маалда бизге канчалаган бир мындайча айтканда чоң кадамдарды жасашыбыз керек болуп атат келечек үчүн. Эгемендүүлүктүн 30 жылдар аралыгында Кыргызстанда жаштар менен иштөө өз деңгээлинде болбой, эски саясатчылар жаштарды көбүнесе өз кызыкчылыктарынан пайдаланып, алардын ой пикирлери менен көп эсептешкен жок. Бүгүнкү форумда жалаң гана жаштар чогулбай, турмуштук тажрыйбалары бар эже агайлар катышып, өз тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Я бы сказал, что это Жаштардын жан дүйнөсүнөн чыккан кыйкырык. Мындан ары гүлдөй турган Кыргызстанда мындай жашоого болбойт. Жаштарды баардык кызыкчылыктарга пайдаланышат. Максаттарына жеткенден кийин аларды дайыма унутушат. Коомго жаңылануу керек. Анын баарына биз жаштар аракет кылуу менен эң татаал маселелерди таза эл деген мурунку муунун өкүлдөрү менен чечишибиз керек. Бул жөн эле форум эмес, бул өзгөрүүнүн жолундагы форум. Биздин жаштарды ушу көргүбүз келет да, келечекте кайсы жаштар азыр алдыга чыгып баратат. Балким ошо жаштарга биз өз акыл насаатыбызды айтабыз. Өзүбүз кылган ишибиз менен, опытыбыз менен бөлүшөбүз деген максат менен келип атабыз. Анан кийин бүгүнкү форумдагы обсуждение болуп атпайбы, конституционных реформ депчи. Ошого дагы биз катышып, бир өзүбүздүн ой максатыбызды айтып кетели дегенбиз. Форумдун катышуучулары кызуу талкуудан кийин атайын резолюция кабыл алып, таза шайлоо, жаңылануу, өнүгүү жолунда кызыктар тараптар менен кызматташмакчы. Смогут реализовать. Абдыраев, Милан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.